Базардагыларды митингге чыкса кассовый аппарат боюнча Акылбек Жапаров айткан окшойт. Үчүнчү күч жасап атат деп. Мен андай ойдо эмесмин. Мүмкүн эми аларга бир себептери белгилүүдүр. Бирок мындай мен улуу адам катары өз оюмду айтайын. Кыргыз өзү негизи базарга чыккандан уялчу да. Бул базар экономикасы келгенде анан арга жоктон базарга чыкты Кыргыз. Болбосо баягы акты сатпайт дегендей азыркы базардагы көпчүлүгү энелер, эжелер, карындаштар, ага энелер. Булар союз убагындагы райпотребсоюз, облпотребсоюз, Кыргызпотребсоюз деген бир килейген мекеменин ролун аткарып атат. Ал кезде мисалга райондогу, айылдагы магазин бар болгон. Магазинде универмагында бардыгы болгондой эле ал ошо чакан айылда продуктусу дагы, промышленный товары дагы, темир тезегине чейин, чакасына чейин, чарыгына чейин болгон. Ошол тейлеген. Аны государство кармап турган. Ошол чоң мекеменин ролун азыркы ошо базарда отурган биздин замандаштар ошо Кыргыз жергесинде же болбосо ошо союзда, мурунку СССР союзундагынын баары ошол Кыргызпотребсоюз, облпотребсоюз дегендей ошонун ролун аткарып атат. Эгер булар бул ролду аткарбаса, эч нерсе болбойт эле. Айыл-айылда кээ бир магазин ачып алды, кээ бири коммуга ачып алды. Бирок ал союзда товары өтпөсө, складка же башка магазинге отписывать этсе болот. Ошондуктан бул оор. Элге коюп аткан талап бул оор. Эч кимдин эгер колунда болсо базарга чыккысы келбейт. Мүмкүн ошо бийликтегилер базарды басып өтпөгөндүр. Ошон үчүн базардагы адамды түшүнбөй атат. Базарда мүмкүн товар обороту көптөр бардыр, бирок кээ бири араң эле жан сактагандар бар. Базарга эмнеге отурат? Же болбосо мигрант кайдан келип чыкты дегенде турмуштун жоктугунан эч опыту жок адам бар ошо базарга отурат. Оборот эмес, наоборот дегендей банкротко кетип атат алар. Анан кредитке отуруп атат. Кредит бар жерден берилбегенден кийин процент деген бергендерге отуруп атат. Бир эмес 2-3 жерге. Анан аны төлөй албай калды, базардан иши жүргөн жок, анан айла жок, мигрант болуп кетип атат. Кээ бир үй бүлөлөр мууну бөлүп алып атат. Ошондуктан базардагы ошо кассовый аппаратты колдонбойбуз деп чыккан тейлөөчүлөрдү мурун бир килейген потребсоюз аткарган, элдин муктаждыгын жойгон адамдарды колдон келсе колдош керек. Түшүнүш керек. Салыктын түрүн керек болсо жоюш керек.